Кыргыз-Тажик чегарасында зым тосмо тартуу иштери башталды. Бүгүн 29 апрелде Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан чектешкен Баткен районунун Төрткүл айыл аймагынын кошмолуу аймагында зым тартуу иштери башталды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев демаркация иштерин баштоого онлайн форматта катышып старт берди. Иш-чарага жеринен мамлекеттик чегара кызматынын директору Абдикарим Алимбаев, министрлер кабинетинин чегара маселелери боюнча атайын өкүлү Назырбек Пөрүбаев, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов жана чегарачылар катышты. Чегараны тосуу иштеринин жүрүшү үчүн аталган аймакка атайын талаа шаарчасы курулуп, чегарачылар үчүн шарттар түзүлгөн, атайын техникалар алынып келинген. Алдыдагы биринчи этапта 420 чакырым аралыкта Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасына зым тартылат. Бул иштерди жыл аягына чейин бүткөрүү пландалган. Буга чейин Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоо иштери аяктап, 2025 жылдын 13 мартында Бишкекте эки өлкө башчылары чегара боюнча келишимге кол койгон.